Айыкпайм деп ойлобогула, айыгасың. Любой айыгат. Айыкпаган киши болбойт, чын айтайынбы? Такыр болбосо өлөсүңөр да. Болду. Түшүнөсүңөр? Анткени каарлык менен өлүмдүн дарышы жок деген пайгамбарыбыз. Ошол себептен субханалла, өлбөсөң эле болду иш кылып. Коркпа калган ордуна келет иншалла. Эки эле вариантта дой после деген бар да, болду. Эми мындай биз мусулмандар өлүмгө ушундай көз карашта болушубуз керек да. Биз өлүп атып да күлүп өлүшүбүз керек. Субханалла. Жан чыгып атканда дагы машалла, Азраил периштеничи момундай момундардын жанын алган акыбалда көрсөк, сүйүнгөн акыбалда өтүп кетсек, анда мечтада булай өзүр. Көп нерсе эле мечтать этпей калдым азыр көп убактардачы. Мурумда тигиндей кылса, амбиция күчтүү, так тигинчи керек, тиги айылдан тияка барыш керек, тиги шаардан бияка барыш керек, момунтиш керек. Анан карап көрсөм, баардык амбицияны өлтүрө турган бир өлүм бар экен да. Анан карасаң, дүйнө болот экен. Карасаң, дүйнөнүн деле кызыгы жок калат экен. Анан бир нерсе болуп калат экенсиң да. Апей, көрсө чын турбайбы? Бул көрсө иманды өлүш керек деген нерсе бул бекер эле сөз эмес экен да. Пайгамбарыбыз улуу сөзүн айтып коюптур да. Акылман дейт, эң чоң акылман бул ахиретине даярданган депчи. Көрсө, акылдуулар көрсө мечитте отурат экен. Акылдуулар көрсө зикир чалып отурат экен. Акылдуулар көрсө Аллахтын жолунда жүрөт экен, карасаң. Акылдуулар көрсө Куран окуп отурат экен, көрсөчү. Акылдуулар жамааттарды сүйөт экен. Акылдуулар аалымдарды сүйөт экен. Карасаң, акылдуулар сүннөт менен жашайт экен. Мен ушуну аябай мынтып калдым. Бул көрсө башка нерсе экен да. Айыкпайм